Эми биринчиден алардын эң башындагы бул Азаттык үналгысы. Кыргызстандагы Азаттыктын филиалы, Азаттык үналгысы. Муну элдин баары билет, бул Америка Кошмо Штаттарынын конгресси тарабынан каржыланат. Көп жылдардан бери каржыланып, биздин журналисттер иштешет. Андан тышкары Клуб Кейджи деген булар дагы америкалык. Ошо батыштан каржыланат булар дагы. Анан Фактчек деген басылма сайт. Булардын дагы жана Али Токтоконов иштеп атпайбы? Азат муртагы журналист, ошолордун баардыгы чет мамлекеттен каржыланышат. Булар ушу башка өлкөдөн каржыланган массалык маалымат каражаттар, сайттар да. Анын радио, Азаттык радиосу. Булар маалымат бар, өзүлөрү деле жашырбайт. Долбоорлор менен иштешет, башка өлкөлөр каржылайт. Анан ушундай ишмердүүлүгүн жүргүзүп атышат да. Анан могу 5-октябрда дагы ушулардын салымы менен болду, билбейсизби? Ооба, анткени булар 5-октябрь эле эмес, мындай байкап отурса, 2005-жылкы бизде болгон мартовский революция, ошондо дагы Азаттыктын салымы бар экен. Мындай байкап отурса, көрсө, 2010-жылы болгон революция апрель окуясы туурабы? 2005 болгон март Жоғазын революциясы, 2005-жылы болгон апрель окуясы, 2020-жылы болгон октябрь көтөрүлүшү. Мына ушулардын баардыгында Азаттыктын чоң ролу бар. Азаттык радиосунун анткени ал кезде Клуб Кейджилер жаралы элек болчу, кийин эле пайда болду. Алардын жанагы октябрь 2020 болгон, жакында болгон окуяга тиешеси бар. Ал эми Азаттык көрсө башынан бери ушундай иштерге тиешеси бар. Анткени кийинки акыркы мына 1 жылда, анан акыркы 3 ай, айрыкча октябрь революциясынан кийин 5-октябрдан булар толугу менен бир жактуу тескери жолго түшүп баштады. Бул боюнча мен жөн эле арттан сүйлөп аткан жокмун. Бул боюнча Азаттыктын Кыргызстандагы кыргыз бөлүмүндөгү жетекчиси Айзада Касымалиевге бир нече ирет мен сын пикирди айттым. Карындаш катары, бир тууган катары эскерттим. Силер четтен чыгып кеттиңер, калыстан тайдыңар, бир жактуу берүүлөрдү берип атасыңар деп бир нече ирет эметтим. Анан ал улам мактанып, жазып, экөөбүз жазышып, сүйлөшүп, анан өзүлөрүнө да чакырып бир-эки жолу ушинтип атканбыз, бирок кийинки убактарда ал өчүрүп салды мени, сүйлөшпөйт. Берген сындардын баарын кабыл албайт, алар анткени уже чынчычалайт болуп калышты да, такыр кабыл албай калды. Ошон үчүн бул ар бир массалык маалымат каражаттарынын ичинде силерде дагы принцип үч принципти сакташыбыз керек. Бул калыстык, бейтараптуулук, анан акыйкаттык да. Нейтральность, беспристрастность и объективность. Ушуну сакташ керек. Ар бир эме булар, эгерде бир көз карашты бере турган болсо, ага каршы көз карашты бериш керек. Эки тарап тең. Бийликтин да көз карашын, оппозицияныкын бере турган болсо, анда бийликтин өкүлүнүн да көз карашын бериш керек. Анан адамдар өздөрү баалап алат, угармандар, көрөрмандар баалайт, кимиси туура, кимиси туура эмес. Азаттык ушундай принципти иштейт да өзү негизи. Түрдүү көз карашты. Бирөө жөнүнөн бирөө ушак айтып келсе, анда ушак айтып келген адамдардан айтып аткандын экинчи тарабын да бериш керек. Бир эле жагын берип койгон, анда болбой калат. Булар азыркы жаңы келген бийликти жамандоо, каралоо, мындайча айтканда аларга мындай элдин туура эмес пикирин түзүү боюнча мына октябрь 5-октябрдан баштап ушу туура эмес пикирлердин баарын түзүп атат. Мына алардын ушу эксперттер талдайт деген бир берүүсү бар. Айзада Касымалиева өзү алып барат. Ушулар бар берүүлөрүндө только ушу бир эле жактуу адамдарды чакырып алып, дегенде анан ушул бүт берүүлөрдүн баарын бир гана баротага баягы тээп аракеттеди көрүшкөн да. Бир маалыматтарды беришкен. Анан мен андан кийин айтып, алар менен урушуп, сындап ушинтип аткандан кийин азыр 4 киши чакырса көз караш боюнча, анын 3-өө бир көз карашты тандайт, бирөө гана каршы тарапта. Азыр бирөө гана кошуп калды. Эми кезде азыр эки кишини кошуп атат, бирок ошол дагы биздин долбоордун сынынан кийин да. Мен айрыкча как инсан катары аларга баягы өзүмдүн аброюм бар адам катары, алардын системасын, принцибин түшүнгөн адам катары берген сынынан кичине жыйынтык чыгарышты, бирок акыры эле баягы бир жактуулукка жол берип атышат да ошон үчүн. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, мен айттым, мына ошол эле өзүңөр билесиңер, Ноокатта болгон окуя, билесиңер, баягы уруш болуп кетпедиби эмеде, Араванда уруш болгон. Ушу Аравандагы урушту лентасына эмеге тиги сайтка коюп койду, 2 күн катары менен койбой. Анан мен Айзадага айттым, алып койгула, Аравандагы окуя мушташып кеткен экен. Шайлоо маселе боюнча Матураевга байланыштуу эки партиянын өкүлдөрү мушташып кеткен экен. Эми муну коюп элди калыштырганын кереги эмне? Десек укпай койду. 2 күн катары. Мына ушундан негизинде мына азыр
октябрда шайлоо өтөт 4-ндө, анан 5-inde бир чатак болот. Мына ушунун баарын элди козутуп атасыңар силер. Бир чатак болот, жөн эле болбойт десем, жок болбой коюшту. Анан ушул элди баягы бийликти жаман көргөзүп, элдин баягы эл менен бийликтин ортосунда карамарчылыкты улам жаратып, чагымчылдык кылып, карамарчылык кылып, ушинтип ушундай бир туура эмес аракеттердин негизинде мына ушундай революциянын чыгышына, ушундай бир башаламандуулуктун, мында көтөрүлүштүн чыгышына, ушу кан төгүлүп кетип атат, ак үй талкаланып атат, чыгышына ушул азаттыктын ролу чоң да. Мына 5-жыл 2005-те дагы, 2010-да дагы, 2020-да дагы. Ошон үчүн азыр Азаттык радиосу көп өлкөлөрдө, Өзбекстанда, Россияда, Түркменстанда, тем более жок болчу. Көп өлкөлөрдө токтотулду мына ушундай чагымчылыгын асабынан. Азыр Казакстан менен Кыргызстанда гана калды да. Ошон үчүн биз азыр эгерде ушундай аракеттерин, мыйзамсыз аракеттерин бир жактуу берүүлөр токтотпосо, анда жабуу маселесин коюшубуз керек да. Анткени уже мына элдер өзүңөр көрөсүңөр, Жалал Абадта мына кечээ таласка барса, алар да элдер пикетке чыгып атышат. Ушу азаттык маселеси бир жактуу берүү боюнча. Ошон үчүн бирок мен алардын Азаттык радиосунун жабылышын каалабайт элем. Дагы бир нече жылга иштеп турса жакшы деген оюм бар. Алардын да көп жакшы жактары бар. Мисалы ошол эле жанагы пандемиянын жанагы ошо трагедиядан каза болгон адамдар жөнүндө чагылдырып атат, алардын тагдыры жөнүндө конкурстарды уюштуруп атат, эже сиңдилер берүүсүн берип атат. Түрдүү жакшы тарыхтын татаал сырлары деген бир передачаларды берип атат, биздин өтүп кеткен атал. Ушундай жакшы жактар бар, бирок саясатка кийлигишип атат. Анан саясатчыларды бири-бирине каршы коюп, чагымчылдык кылып, анан бийликти бир жактуу жамандап, анан бийликке элди каршы туруп, чагымчылдык кылып, бута ушундай иштерге барып алышты да. Азыр уже булар тартпайт да. Канча мен айтып, сын көз карашы менен айтып, аксакал катары, баягы тажрыйбалуу адам катары, укук коргоочу катары мындай ишке барбагыла десем укпайт да.